Фатима? Кызы болгон. Азыр. Хадича? Обой энебиз болгон. Амина. Жок. Айша. Билбейт экен. Сурам билбейт эмес бекер. Фатима. Ой. Фатима пайгамбардын кызы болгон, өңмөн чалган Хадижа. Хадича энебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Хадича бинти Хуайлид аламдагы аялдардан эң биринчи жолу Аллахка жана Мухаммадка ыйман келтирген аял болду. Бир гана күнү кечилбейт. Зына. Ушак айткан болсо. Ширк. Кызына. Ширк. 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 Ширк ал биз жасаган ибадаттарыбыздын баарын собун сыйда кылып, изин калтырбай, эч нерсесин калтырбай жок кылып жиберүүчү Аллахка жакпаган жаман нерсе. Түшөт. Мусулман киши түшүп калышы мүмкүн. Түшүшү мүмкүн. Мусулман кишинин ыйман жок болгон деле койчу, ыймандан чыкканда. Мусулман киши күнөөсүнө жараша болсо керек. Күнөөсүн өзүн жок, өзүнүн эмесин алат да жазасын алып турандан кийин Алла Таала мээримдүү зат. Иншалла тозоктон чыгарат, бир да мусулманды калтырбай. Мусульман адам дозокто түбөлүк калбайт. Канча күнөөсү болсо күнөөсүн тартат, ана бейишке чыгат. Бирок туугандар, о дозокто бир күн деле болду. Кудай сактасын. Кыйбат деген ушак. Ушак кеп да. Ушак кылып бирөөлөрдү кыйбат кылып, дайыма үстүнөн жаман сөз айтып. Билбейт экен ушуну эке. Жаманлык кылууда. Кыйбат деген бирөөнүн ушактоо, жамандоо. Кыйбат бул ушак. Бирөөнү ушактоо да, артына сөз сүйлөө. Башка бирөө адамдарды сөз кылуу, жанында жок адамдарды сөз кылуу. Гыйбат деп бир мусулмандын айыбы бар. Ошол айып жок эмес, бар. Ошол айыпты башка бирөөгө айтсаңыз, ушуну гыйбат деп айтат. Эгерде ал айып жок болсо, сиз айтып атсаңыз, анда тохмат, ал жала, андан да чоң күнөө эсептелинет. Демек, жала гыйбаттан чоң күнөө, гыйбат зынадан чоң күнөө да. Даюс деген Даюс. Даюс 200 деген эле. Дайыс? Даюс деген кызганбаган адамды айтат да. Аялдары менен кыздарын, катындарын чачын кырктырып, жылаңбаш көчөгө гамаж менен чыгарып ийгендер. Буларга бейиштин жити харам болот, бара албайт бейишке. Дозоку болот. Аялдарын, кыздарын кызганбастан аларды көчөгө ар ким көрсүн деп, каалагандар жыттап көрсүн, каалагандар зына кылып көрсүн, кааласа кучактап көрсүн, эмчектерин кармап көрсүн деп, көкөрөктөрүн ачык кылып, кыска кийимдерди кийгизип, мына бар чыга бер, силер карагыла деп чыгарып берген адамдар, булар ошолор даюс болот.